Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто саясатчы, активист, 4 жыл, 5 жыл 1 май райондук администрацияда акимдин орун басары болуп иштеген жана саясий партиянын төрагасы, Эркин эл деген партиянын. Мавлян Аскарбеков, рахмат сизге убакытта алып келгениңиз үчүн. Мына Ататүрк паркынын айланасында чоң маселе чыгып атат. Сиз мына зам аким болуп турганда 1 майда бир топ ошондой парктар бар да, алардан дагы чыкканда маселелер эмгиче чечиле элек, туурабы? Ататүрктү дагы чечебиз деп атат, датасын да айтып жүргөн, 20 майдан тартып түрктүрөбүз деп. А бирок биздин кабатчылар айтып атат, ичине кирсең, кээ бир курулуштар дагы эле курулуп атат дейт. Токтомок турсун, андан ары куруп атышат. Кандай бул, кантип чечиш керек мындай маселени? Эмне өзөгү? Саламатсыздарбы, сиздер чакырганыңыздарга чоң рахмат. Эми мен бир аз тарыхын айтып кетейин. Биз 2012 жылы жаңы муун жаштар кыймылынын мен жетектеп турганда Бишкек шаарында, Кыргызстанда секта муун болгон. Секта муун. Ошол секта муунга биз каршы чыгып, бул жакта көп кайрылуу болгонунан биз ошол маселени көтөрүп, иликтеп тактап чыкканбыз. 2008 жылы Бакиев тарабынан мыйзамсыз секта муунга UTI Global деген компаниясына, секта муундун UTI Global деген компаниясына Ататүрк паркынан 5 гектар жер мыйзамсыз берилген экен. Кол коюлуп, токтом чыгып, кадимкидей эле 5 гектар жер берилген экен. Биз аны ошо 2012 жылы тактап чыгып, секта муунду толугу менен сот аркылуу жаптырып, уюштуруучуларын депортация кылып, анан ошо UTI Global деген мыйзамсыз берилген 5 гектар жерин биздин аракет менен, биздин талап менен шаарыбызга кайтарып бергенбиз. Бул маалымат толук интернетте бар, окуп таанышсаңыздар болот. Мен атайын ошону биздин шаардыктарга, көрүүчүлөргө айтып коеюн дедим эле. Ошо Ататүрк паркына мен буга чейин эле тиешем бар, изилдегем. Андан тышкары ошо сиз айтып кеткендей 4 жыл мен 1 май администрациясында иштегем. Ошо курулуш жаатын, благоустройство деп коет, парк, бактарды карай турган жактарын бул маселеге тиешем бар жана компетенттүүлүгүм бар деп айтып кетким келет да. Эми буга чейин көп ирет Ататүрк паркы жөнүндө маселе болду, айтылды, такталды. Мен азыр жалпы элге түшүнүктүү болуш үчүн айтып кетейин. Ататүрк паркы СССР убагында калыптанып, биз көз карандылык алгандан бери чоң көйгөйгө, маселеге, татаал маселеге, кечирим сурайм, татаал маселеге айланып, бардык президенттер бул маселеде популизм, башкача айтканда элди алдоо менен келишкен. Акаев дагы айткан, андан кийин Бакиев дагы айткан, Атамбаев дагы айткан, Жээнбеков да айткан, ушул Ататүрк паркын чечебиз деп. Элге түшүнүктүү болуш үчүн тактап кетейин. Ататүрк паркы бул коррупциянын символу, коррупциянын очогу. Жана ачыгын айтканда бардык коррупционерлер, бардык аткаминерлер Акаев убагынан бери ошол жерден мыйзамсыз жерлерди алып, жашап, үй куруп келген. Мына бүгүн дагы көбү сатып кетти эми, бирок кээ бирлери ошол жакта жашап жатышат. Башкача айтканда ошол коррупциянын символу айланган. Мына азыркы бийлик, азыркы мэр дагы ошону чечебиз деген аракетин көрүп жатат. Бул чечебиз деген жакшы ниет, бирок кандай жолдор менен чечет? Мына мен оюмча ошол жөнүндө сүйлөшүп, кандай мыйзамдуу жолдору бар, кандай туура болсо чечилет деген жолдорун айтсак. Мен бир эле нерсени айтып кетейин. Ататүрк паркы бул жалгыз парк эмес, мыйзам бузулган. Мына мен 1 майда иштеген адам катары азыр эле шаардыктарга айтып кетейин. Бишкек шаарынын мэриясына жана карапайым элдердин үйлөрүн, башка жактарын талкалап жаткан тиешелүү органдарга да айтып кетейин. Мына Орус драм театры, Тыныстанов көчөсүнүн жанында Орус драм театры бар. Ал жерде бизде тарыхый жер, тарыхый парк, тарыхый жер бар. Мына ошол жерге жакында Пол деген кафенин курулушу аяктап иштеп баштады. Бул борбордун борбору
бир нече мыйзам менен сакталган тарыхый жерди бакты бузуп кирип, Пол деген ресторан, Кыйып салып. Пол деген ресторан салып Бактарды. койду. Жок, ага чейин Four Season деген Ошол турчу. турчу. Ал убагында мен укканым боюнча Шадиевке тиешелүү болгон, анан Көлбаевка тиешелүү, ушундай болуп, бирок факт боюнча бүгүн мына жакында ошол жерде кафе, жаңы кафе курулуп бүтүп ишке берилди. Анан мен оюмча бизде эгер биз чын эле мыйзамдуу өлкө, конституция менен жашаган өлкө деп айта турган болсок, келгиле Бишкек шаарындагы бардык бактар, мыйзам бузулган жерлердин баарын аныктап чыгып, Ататүрк паркында эле. Мен андай жерлердин көбүн айтып бере алам. Баарын тактап, анан айтайлы, мына Ататүрк паркында момунча жер мыйзамсыз кеткен, аны чечели. Тыныстанов көчөсүндө парк бир эмес, ал жерде бир нече. Ошол эле Аксакалдар чайканасы деген эсиңиздеби? Чайкана. Идеясы жакшы болчу. Парктын ичин бузуп кирип Аксакалдарга чайкана салып берген. Ошол жерде мен 1-майда иштеген адам катары билем. Эркиндикте мына жакында эле шахмат аллеясы салынды. Аксакалдар, интеллигенция ошол жерде чыгып шахмат ойноп, карта ойноп, бири-бири менен жолугуп сүйлөшө турган жай жок болчу. Акаев убагында ошол Аксакалдар чайканасы деп парктын бурчун бөлүп беришкен. Бирок аны Максим Бакиев алган, анан дагы коррупционер кафеге айлантып, дискотекага айлантып жиберишкен. Дагы деле турат. Ошондой жерлер өтө көп. Анан ошолордун бардыгын тактай эле дагы, анан ошонун бардыгын бир мыйзам менен бирдей кылып чечкени, мен оюмча, калыс болмок. Дагы бир кошумча айтып кетейин. Мен жакында Америкага барып келип, жерлерин көрүп, абдан суктанып, таң алып келдим. Мисалы, Бишкек шаарынын мэриясынын имараты бул тарыхый имарат. Бишкек шаарынын мэриясынын имаратынын бет маңдайында эмне турат? Ылдый жагындабы? Бет маңдайында. Университет. Жанагы эмеде, Табышалиев көчөсү. Мамлекеттик улуттук университет турат. Ортосу Жаштар аллеясы болгон. Мындай кесип өткөн. Филармония, Жаштар аллеясы болгон. Бул композиция деп коет, эми архитектор ошону түзүп аткан архитекторлордун композициясы. Эгер Бишкек шаарынын мэриясынын имаратынын бет маңдай карап турганда, артында Укмуштай тоолор көрүнүп турчу. Ал эми бул жагын караганда Укмуштай жакшы улуттук университеттин имараты жана аллея болчу. Максим Бакиев келди дагы эки жагын талкалап туруп аллеяга имараттарды куруп салды. Азыр барсаңыз, сол жагында Максимум деген бизнес-центр турат, оң жагында жеке көп кабаттуу турак жайлар турат, талкаланып калган бардыгы. Эми негизи башында курулуп атканда бул жакта ошондой жакшы аллеялар, имараттар, композициялар болгон. Бирок мына азыр биз эмнени көрүп атабыз? Баары бузулуп атат. Кичинекей бир шаарыбыз. Эми кичинекей эле шаар, бир эле борборубуз, биздин экинчи, үчүнчү борборубуз жок. Мисалы Америкадай 51 штат, 51 борбор деген жок. Эми ошол кичинекей бир шаарыбызды талкалап, бузуп, имараттарды салып, мына азыр мэрияны карасаңыздар, артындагы композиция толук бузулуп, имарат салып коюшту. Тоо көрүнбөй калат. Көрүнбөй калды. Азыр көрүнбөй калды. Анан эми ушундай маселелерди айтып, сунуштарды берип, сындасаң, Аскарбеков жаман дейт. Мен атайын оппозицияда 10 жыл жүрүп, атайын 2018 жылы конкурс, менин кызматым административдик кызмат. Бул саясий кызмат эмес, же баягы немете турам. Мен конкурс менен өтүп, тест тапшырып, ошол кызматка атайын бардым. Системанын ичинен көрөйүн, үйрөнөйүн, тажрыйба алайын, көрөйүн эмне депчи. Анан 4 жыл иштеп мага абдан оор болду. Мен айлыгым жартысы жол кире менен да түшкү тамакка кетчи. Өзүм унаа менен жүрдүм. Муниципалитеттин унаасын жүргөн жокмун. Өзүмдүн бензиним куюп жүрдүм да. Бирок мен абдан чоң тажрыйба алдым. Ичинен көрдүм. Кандай коррупционерлер иштеп атканын көрдүм, кантип урдаганын көрдүм, кандай ошо сатып аткан. Ошонун баардыгын көрүп, эгер биздин борбордо ушундай иш жүрүп атса, демек мамлекеттик деңгээлде биздин акыбал өтө оор экенин мен түшүндүм.
Ошондуктан Ататүрк паркынын маселесин чечүү, мен дагы бир жолу айтайын, мен өзүнчө бир жолдорду сунуштап келем. Мына азыр эмне үчүн Ататүрк паркында жашап аткан азыркы ээлери мыйзам боюнча булар мыйзамдуу сатып алган ээлер деп аталат. 3-4 колго өтүп кеткенде. Булар эч кандай тиешеси жок. Булардыкы бардыгы мыйзамдуу. Кызыл китеби, мамлекеттик каттоодон өткөн бардыгы. Эмнеге ошолорго басым жасалыш керек? Аларга басым деле жасаган жокко. Бирок жалпы чечиш керек болуп атат. Басым жасалып, мына жакында бир апа кайтыш болуп кетти. Аны ага ким жооп берет? Анын өлүмүнө ким жооп берет? Эмнеге ошол жерде жашап аткан үйдү мыйзамдуу сатып алган адамга билдирүү келиш керек, уведомление. Үйүңдү бошотуп кой, жериңди бошотуп кой деген. Это превышение должностных полномочий. Андай уведомленияны эмненин негизинде берет? Эми мен айтайын дегеним, мен азыр мен экс коллегаларыма эч нерсе айткым келбейт, бирок мен сунуш бергим келет. Ошол эл, ошол жерде жашап аткан элдерге басым жасап, аларды коркутуп, үркүткөндүн ордуна келгиле ошол жерде мыйзамсыз берген адамдардан баштайлы. Табыш керек. Жок, табыштын кереги жок. Архивде бары бар. Кыйын эмеспи? Жок, архивде бары бар. Ошол жерде ким берген? Шеримкулов мэр болуп турган. Шеримкулов эмес, ким? Керимкулов, кечиресиздер. Керимкулов, Силаев, Чулеев деген, анан төрага, шаардык кеңештин төрагаларынын фамилияларынын бардыгы бар. Ошолордун бардыгын таап чыгыш керек. Буга чейин иштеген ошол госрегистрдин башчылары, анын орун басарлары кол койгон ушул архитектура жана башка деген тиешелүү мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер, жооптуу кызматкерлердин тизмеси бар. Келгиле ошодон баштайлы. Эмнеге ошол жакта жашап аткан ак эмгеги менен сатып алган элдерди кыйнаш керек? Мен өткөндө дагы ошо дебатка чыгып сунушту бердим эле, мына сиздин берүүңүздө дагы ушу сунушту берип атам. Элдерди кыйнабаш керек. Элдерге басым жасабаш керек. Алардын колунда Конституция менен корголгон кызыл китеби турат. Конституцияда так жазылган. Жеке менчик, кол тийгиз, үйдү талкалоо, үйдөн кууп чыгуу жана башка соттун чечими менен гана болот деп Конституцияда так жазылып турган. Эмнеге ошол Конституцияны одоно бузуу менен жанагындай аракеттер болуп жатат? Мен соттор болуп атат. Сот иштери. Жок, соттор болгон жок. Чечилип атат деп айтылып атат. Жок, менин ошо таң калганым, мен мисалы Айбек мырзаны көп жылдан бери тааныйм. Жаман иштерге аралашпаган, жанагындай коррупциялык иштерге аралашпаган адам катары таанычым да мен. Азыр эми мен билбейм, бирок буга чейин мен ошондой адам катары таанычым. Өз ишин билген, коррупциялык жана жаман иштерге аралашпаган таза адам катары билчим да. Бирок мэрияда көптөгөн юристтер бар да. Вице-мэрлер бар, ошолор чогулуп отуруп Ататүрк паркын жана башка парктардын маселесин кандай чечебиз деген суроого жоопту таап, ким жоопкерчиликтүү аны артып, анан элге түшүнүктүү кылып чыгып айтыш керек эле да. Токтомду жокко чыгараардын алдында элге чыгып айтыш керек эле, урматтуу шаардыктар. Мына коррупциянын уюгуна айланган Ататүрк паркын, Кычан Жакыпов паркын Салымбековдор ээлеп отурат. Андан тышкары Пол жана мен айткан кафе, Аксакалдар чайканасы, Жаштар аллеясы жана көптөгөн парк аллеялар бүгүн жок болуп кеткен. Ошолордун бардыгын тизмектеп туруп, мыйзамдын негизинде биз маселелерди мындай кылып чечебиз деп туруп, элге түшүндүктүү айтыш керек эле да. Акырында четинен көп убакыт кетет го. Жанагылардын баарын таап, анын баарын сот аркылуу чечим чыгаруу өтө көп убакыт алат болуш керек. Эми биринчи токтомду жокко чыгарып, элдерге жанагындай уведомление, билдирүү бергендин алдында чыгып айтыш керек эле да. Урматтуу шаардын тургундары, мына мен мэр могу көйгөйлөрдү, биздин бак парктардын көйгөйлөрүнүн жашыл зоналарын мына момундай жолдор менен мыйзамдуу чечем. Ататүрк паркын момундай болуп калыптыр. Сотко берем десе болот. Ал 10 жылдап созулат. Же мен сунуштагандай жол менен чечсе болот.
Мен сунуштап же атам. ыктыяры менен бир нерсе кылгыла деп. Мен сунуштап атам. Жерди мыйзамсыз берген бардык коррупционерлерди, мэр, экс-мэр, экс-вице-мэр, госрегистр, архитектура, сот, ошону соттоп мыйзамдаштырып берген. Ошолордун бардыгын тизмектеп, ошолор азыркы Ататүрк паркында турган үйлөрдүн бардыгын баалап, канча миллиард сом болот, баалап ар бирин өзүнчө. Анан ошол экс-мэрлердин бардыгын чакырып, иш козгоп, коррупциялык иш боюнча жана көптөгөн акчаны жок айтыш керек. Же болбосо сен акчаны коюп коесуң ордуна, буларга төлөп бересиң. Анан биз ошолордун үйлөрүн баарын сүздүрүп туруп бак кылабыз. Же болбосо сен мойнуңа ушулар артылат дагы 15 жыл, 20 жыл конфискация менен түрмөгө кетесиң деп туруп жолу бар. Мен сунуштап аткан ушул жол. Мен ачыгын эле мына биздин шаардыктарга, биздин кыргызстандыктарга айтып коеюн. Мен ошо иштеп жүрүп ошол жактан уктум. Буга чейин иштеген экс-мэр, экс-вице-мэрлер бүгүн долларовый миллионерлерге айланган. Ондогон эмес, жүздөгөн миллион долларлардын ээси болгон. Ошо шаардын жерлерин саткан, шаарлардын жашыл бактарын саткан, жанагындай курулуш компаниялардан олчогон квартираларды алган. Кээ бир мэр, кээ бир экс-мэр, экс-вице-мэрлердин бир эле адамдын 400 квартирасы бар деп уккам шаарда. 400. Бир адамдын 400 квартира, элестетип атасызбы? 400. Мына 2-3 жыл башта биздин көрүүчүлөр, сиз деле эсиңизде болуш керек, биздин Бишкек суу каналынын экс башчысынын өзүнүн жана баласынын 150 квартирасы бар деген. Бул чындык. Бул чындык. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, мен ошол жакта иштеп көрдүм. Бул коррупцияларды, бул схемаларды кандай иштейт экенин мен көрдүм. Бул таң каларлык. Ошондуктан биздин шаар талкаланып, мына момундай кейипке келип калганы так ошондой башчылардын, мамлекеттин, элибиздин, шаарыбыздын кызыкчылыгы эмес, жеке пайыз, момундай тайыз өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн мамлекетти талкалаган башчылар келген үчүн. Мен убагымда да иштеп жүргөн экс вице-мэрлер бар. Соттолуп, камалып чыккан, акчаны берип чыккандар бар. Ошолорду алып келген адамдар дагы бүгүн бийликте. Ошону көрүп, билип, ошолордон акча алып жүргөн адамдар дагы бүгүн бийликте. Эми тилекке каршы Сталиндин сөзү бар го, кадрлар бардыгын чечет депчи. Ууру кески коррупционер кадрларды алып келип, мамлекетибизди, шаарыбызды, борборубузду талкалап аткан жетекчилерде болуп атат да маселенин бардыгы. Башка дагы Ататүрктүн башка кандай эмелери бар? Жерлер. Мисалы үчүн жанагы Дубовый парк деп коет эмеспиз, Айтматовдун атындагы, жанагы кыргыз орус драма театрынын алдындагы айланасы бүт бак болчу да бир кезде. Ооба. Аябай сонун бак болчу. Азыр Айтматов атындагы болуп атат, бирок айланасы мындан да жаман болуп кеткен, азыр дагы оңолгону. Азыр ал жерде мына мен конкреттүү фактын айтайын. Фрунзе рестораны бар, билесиз да? Ооба. Фрунзе эң кымбат ресторанын бири. Ошол Фрунзе рестораны кантип курулуп калды? Мен комиссияда отурам. Так. Ошол бакта, паркта, Айтматов паркында бул тарыхый парк, тарыхый жер деп коет. Ал жерде билесиз, скульптуралар бар, укмуш эми ачык асмандын алдындагы музей да алчы өзү. Ошол жерде коомдук даараткана бар болчу. Ошол парктын конокторунун арналган коомдук. Убагында ошол даараткананы сатып жиберишет, арендага берип коет. Ошо дааратканынын жанында кичинекей жер тилкемесин чыгарат дагы жана килеген ресторанды куруп коюшат. Мен комиссиядан ошону көргөм да, мен таң калгам да. Мына азыр ресторан турат. Даараткана жок, бирок ресторан турат. Өйдө жакта да даараткана бар эле, Киев көчөсүнөн өйдөрөөк. Дагы азыр өзүнчө бир Эркиндик. Ошол эле бульвардын өйдө жагында. Негизи бардык бульвар, аллея, бардык парктарда өзүнүн дааратканалары салынган. Бул эми керектүү нерсе. Ошол эле толук молдо багын билесиз, Москва менен Исанов көчөсүнүн кесилишинде. Москва Бакамбаеванын толук молдо сквер бар да ошол. Ошол жерде. Иә. Минздравдын жанында. Ошол жерде дагы азыр даараткана бар. Жабылып турат. Бирөө убагында чыгарып алган экен, дагы эле сот бүтпөй, дагы эле чечилбей турат. Эми ошол паркка келген кичинекей балдар, кары картаңдар каяка барыш керек?
ошол даараткананы бирөө чыгарып алып ошол жерге да үй салам деп пландаштырып жүргөн. Эми андай фактылар көп. Мен президент мырзага, Ташиев мырзага сунуш бергем. Негизи тергөө топ түзүш керек. Мына мэр мырзага да айтайын, тергөө топ түзүп, ал жака күчтүү тергөөчүлөрдү, коомчулуктардын өкүлдөрүн, журналисттерди киргизип, бүт ушулардын баардыгын иликтеп чыгыш керек. Иликтеп чыгып, беренелерге бөлүп, кандай болот баарын тактап, анан шарттарга айтыш керек. Мына момдой болуп атат. Анан чечүү жолдорун ошол жактан чыгарыш керек да. Себеби СССР убагында Кыргыз мамлекети, эгер мен жаңылбасам, ошол 15 мамлекет, 15 СССРдин курамында мамлекеттердин ичинде экинчи орунда турчу. Жашыл. Жашылдандыруу боюнча. Жашыл мамлекеттин экинчи орунда туруш. Бүгүн дагы биз жашыл мамлекеттердин катарындабыз, бирок кескин азайып баратат да. Кескин азайып баратат. Ошол эле Карагачевая роща деп коет, Карабак, Эркиндик бульвары, бул 19-жыл кылымда Фетисов деген филантроп аябай кыйын киши болгон. Ошонун аракети менен тигилген бактар болгон. Бул бактар жөн эле жашылдандыруу эмес, бир нече функцияны аткара турган бактар. Ошол эле Карагачева роща бул негизи могу Бишкек бул саз болгон да, айрыкча ылдый жагы. Ошол саздан арылуу максатында Карагачева роща тигилген. Аябай чоң территорияда, мен азыр жаңылбасам 127 гектарбы көп чоң территорияда чоң эмгек менен тигилген болгон да. Эркиндик бульвары, Карагачева жана башка. Эми биз ошону сактап, барктап, карагандын ордуна талкалап кирип өрттөп, түйү менен жулуп, ошол жерге там салып атканыбыз бул жырткычтыктан дагы жаман. Себеби ал бактар бер жагындагындай эле 50 жыл, 100 жылдык бактар. Мындай бакты өстүрүү мүмкүн эмес. Мисалы Эркиндик бульвары, мисалы Маркумдар үнү деген жакшы китеп бар го. Ошол Маркумдар үнү дегенде биздин биринчи интеллигенция ошо Эркиндик бульварды басып жүргөн. Мына азыр дагы биздин аксакалдарыбыз, биздин интеллигенция ошол Эркиндик бульварында сейилдеп жүрүшөт. Эртең менен саат 5-те барсаңыз ошол жакта, кечинде барсаңыз биздин аксакалдар, интеллигенция ошол жакта. Бул тарыхый жер, бул биздин рухту, биздин өткөн менен байланышты кармап турган жер. Бул жөнөкөй жер эмес да. Анан ушундай жерлерди бузуп кирип, жанына килейген үйлөрдү салып, анан унаа токтото турган жайларды салып салганы бул жүрөктү оорутат да, жүрөктү оорутат. Бир мисал, мен азыр эстеп атам. Нью-Йоркто Централ парк бар, борбордук парк. Көп эмелерде айтылат, китептер жазылат. Канча жыл болду, 200 жылга жакындап баратат го. Парктын түзүлгөнүнө бир да метрине эч ким келип ээлик кылып үй салып алган эмес деп. Бирок кайсы бир жерде мен окудум эле, бир адам ошентип тапкан экен жолун. Салып алыптыр. Парктын ичине үй салып алган. Анан мэрия дароо эметет да, кайрылат да, кандай деп. Ал көрсөтүптүр, документтерин бир жылчык тапкан экен, бир мыйзамдардын ичине жылчыктап куруп алган экен. Аны эчтеме кыла албайсың, закондуу болуп атат, мыйзамдуу болуп атат. Тигилер эмне кылаарын билбей акырындап аны оңдоптур. Жана мыйзамдарды мэрия сунуш киргизип, оңдоп, башка эч ким салбасын деп. Бирок тигил кишиге канат чыгара албайт. Тигил куруп алган миллионер го. Анан саткын дейт. Канча акча сурасаң, биз мэрия акча табабыз, сатып алабыз, анан сатып ал, башка үй таап беребиз силерге, сатып ал эмес ала тургандай деп, үйүңөрдөн түрттүрүп эме кылабыз деп да, кайрадан паркка кайтарабыз десе, сатпай коет экен тиги киши. Анан анын балдары менен сүйлөшкөнгө, эмне болгон, силер мураска албагыла деп, анын баарын чечип, айланасындагы маселенин баарын чечип, анан ошол миллионер каза болгонго чейин күтүптүр. Мэрия мыйзам бузулбаш үчүн кандай камкордук, шаар жөнүндө да камкордук болуп атат, тигил адам жөнүндө дагы ал мыйзамды алган болуп атса, анын балдары жөнүндө дагы аларга баарына кенемте төлөгөнгөн. Анан каза болгондон кийин ал мураска үй эч жакка өткөн эмес,
тилердин баарын алдын ала чечип койгон, башка маселелердин баарын. Анан ошондон кийин түрктүрүп салган, кайра парк болуп калган. Татаал жол, узун жол, бирок эч кимдин укугу бузулган эмес. Ушундай жол менен жүрүш кыйын го, анткени өтө көп болуп кетип атат. Эми сиз айтып аткан мисал бул мамлекетти башкарган жана мамлекетке жоопкерчилиги алган адамдардын тарых алдында жана келечек муун алдындагы жоопкерчиликти сезе билген деңгээлин көргөзүп атат. Деңгээлин. Сиз айтып аткан мисал бул көп кырдуу маселени камтыйт. Бул преемственность власти деп коет. Бийликтин өзүнө бири-бирине жоопкерчилиги биринчиден. Экинчиден бул мамлекеттин кызыкчылыгы. Үчүнчүдөн эң кызыгы бул мыйзамдуулукту сактоо. Мына азыр биздин мэр эмне кылды? Биздин мэр айтты, токтомду жокко чыгардым деди. Дагы бир башчы алып барып билдирүүнү берди, мыйзамдоодон бузуу менен. 20-сында үйдү бузабыз деп элдерге чоң басым жазады. Башкача айтканда бир нече мыйзамдар бузулду. Сиз айткан мисалда бардык жагынан демократиялык баалуулуктар жана мыйзамдуулук сакталып, маселе чечилди да. Эң негизи коомдун кызыкчылыгында баары жазалып атат. Элдин, мамлекеттин, коомдун кызыкчылыгында. Анан мен жана жогоруда айтып кетпедимби, ошол эле Ататүрк паркы, же Чыңгыз Айтматовдун багы болобу, же Жаштар аллеясы болобу, биздин тарыхый жерлерде, ошол эле Эркиндик бульвары болобу, Карагачева роща болобу, көп мындай жерлер. Ошолордун баардыгын талкалаган адамдар, мисалы, ошол эле Бакиевтердин кланы болобу, же башкалар болобу, булар кыргыз эли, кыргыз мамлекети тарых кечеги күн менен эртеңки күндү такыр уруп ойногон адамдар болгондо, зөөкүр, мыкаачы адамдар болгондо, себеби биз азыр, мисалы, менин оюмча бул бийлик кандай ойлонуш керек? Бул жер, бул биздин жер эмес. Бул жер биз келечек муундан мурас калган жер. Башкача айтканда, келечек муунга ушу болгон жерибизди бүлүндүрбөй, кемитпей, кертпей, талкалабай өткүзүп беришибиз керек. Биздин бул миссия, бул милдет. Тилекке каршы ошондой болбой жатат да биздечи. Анан мен ошол сиз айткан тарыхый жерлерди көрүп Филадельфияда болдум. Филадельфия бул Америка Кошмо Штатынын биринчи борбору болгон. Биринчи ак үйүн көрдүм. Биринчи парламентин көрдүм. Биринчи мэриясын көрдүм. Мэриянын имаратын көрдүм. Жана Гейтс деп коет, шаардын дарбазасын көрдүм да, ошол 1682 жылы түптөлгөн. 1617 жылым, элестетсеңиз, ошол жерде баягы чегилген экен баары таштан. Анан элестетиңиз, мэриянын так Филадельфиянын борбору, мэриянын имараты укмуш кооз имарат экен, готикалык стилде салынган эски имарат экен. Өтө алыс жакта музей. Анан ортосу аллея экен. Жана мен Жаштар аллеясы деп атпаймынбы? Ошондой эле аллея болгону өтө чоң масштабтагы аллея экен. Биз убактыбыз аяктап атат. Эми ошону көрдүм. Анан Вашингтонго келип, Капитолий бар го? Капитолий менен бул жактагы музейдин ортосундагы өтө чоң аллея. Эч ким талкалаган эмес, эч ким кыйган эмес, эч ким үй салып алган эмес, бизнес-центр салып алган эмес. Кылымдарды карап ошол сакталып келатат да. Ушундай болуш керек. Себеби башчылардын жоопкерчилиги ошондой болгон да. Анан эми кыскача айтканда, Ататүрк паркынын чечүү жолдору мен сунуштап атам, элдерден баштабагыла. Ошо жерди мыйзамсыз саткан коррупционерлерден баштагыла. Экс-мэр, экс-вице-мэрлерден, соттордон, архитектуранын мурдагы башчысы, госчиргиздин мына ошолордун баардыгын соттош керек. Ошолордун баардыгын жоопко тартыш керек. Ошодон башташ керек деген ой. Рахмат сизге. Бизде конокто Мавлян Аскарбеков болду, саясатчы жана активист, 1-Май районунун акиминин орун басары болгон бир нече жыл, 4-5 жыл. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.